Дарование Москвы жайкы лагери балдарды кабыл алууну баштады. Балаңыздын жайкы эс алуусу пайдалуу жана өнүгүүгө багытталган болсун. Мектепке даярдоо, англис тили, араб тили, намаз окууну үйрөтүү, спорттук машыгуулар, таза абада сейилдөө, күнүнө 3 маал адал тамак. Ар бир балага өзгөчө көңүл бурулат. Орус тилин билбеген балдар үчүн кошумча сабактар уюштурулуп, эркин сүйлөөгө жардам берет. Балаңыздын келечегине бүгүндөн баштап инвестиция жасаңыз. Катталуу жана толук маалымат үчүн байланыш номерлерине кайрылыңыз. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Москвада кайрадан дрон чабуулу, аэропорттор жабылып, каттамдар токтотулду. Москва облусунда 3 мигрант кармалды, өспүрүм кыздарга карата оор кылмышка шектелүүдө. Москвада мигранттар көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндө жашап жүргөнү аныкталды. Москва менен Ленинград облусунда кайрадан дрон чабуулдары катталды. Расмий маалыматтарга ылайык 3-июлга караган түнү жана эртең менен Москва шаарынын жана Москва облусунун үстүндө бир нече учкучсуз учуучу аппарат атып түшүрүлгөн. Окуядан кийин Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропортторунда учактардын учуп конушуна убактылуу чектөөлөр киргизилди. Айрым каттамдар кечигип жүргүнчүлөргө учуу убактысын алдын ала текшерүү сунушталды. Ошол эле учурда Ленинград облусунда да абадан коргонуу күчтөрү бир нече дронду жок кылганы маалымдалды. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана олуттуу кыйроолор катталган эмес. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, өлкөнүн ар кайсы аймактарында түн ичинде жалпысынан 155 учкучсуз учуучу аппарат атып түшүрүлгөн. Мындан тышкары, Орусия акыркы күндөрү Украинанын аскердик жана логистикалык объектилерине массалык соккулар жасалганын билдирди. Ал эми Украина бул маалыматтар боюнча өзүнүн расмий позициясын өзүнчө жарыялап келет. Белгилей кетсек, буга чейин Нева Тодай басылмасы Санкт-Петербург жана Ленинград облусундагы май коюучу жайлардагы учурдагы абал тууралуу маалымат жарыялаган. Кырдаалга байланыштуу расмий маалыматтар жаңыланып жаткандыктан жаңы билдирүүлөр чыккан сайын кошумча маалымат берилип турат. Москва облусунун Чехов шаарында жашы жете элек кыздарга карата оор кылмышка шектелген 3 чет элдик жаран кармалганы маалымдалды. Маалыматка ылайык, окуядан кийин 13 жаштагы кыздын атасы укук коргоо органдарына жана коомдук уюмдардын бирине жардам сурап кайрылган. Билдирүүгө ылайык, эки өспүрүм кыз унаага отургандан кийин дагы 2 киши кошулуп, аларды күч менен шаардын четине алып кетүүгө аракет кылышкан. Алдын ала маалымат боюнча кыздар качып кетүүгө жетишкен. Коомдук уюм билдиргендей, шектүүлөрдүн экөө аныкталып кармалып, полицияга өткөрүлүп берилген. Үчүнчү шектүүнү укук коргоо органдары өздөрү кармашкан. Ошондой эле маалымдалгандай, дагы бир шектүүгө карата жашы жете элек кызга байланыштуу өзүнчө кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатат. Учурда окуя боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатышат. Белгилей кетсек, буга чейин Челябинск облусунда да жашы жете элек кыздарга карата бир нече кылмышка шектелген 42 жаштагы жаран кармалганы маалымдалган. Тергөө анын бир катар эпизоддорго тиешеси болушу мүмкүн экенин билдирген. Москва шаарындагы Ломоносов районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургундары жертөлөдөн чыккан жагымсыз жыткай жана таракандардын көбөйгөнүнө даттанышкан. Бул тууралуу маалыматтан кийин окуя болгон жерге тиешелүү кызматтар жана коомдук активисттер барышкан. Маалыматка ылайык, жертөлөдө бир нече чет өлкөлүк жаран жашап жүргөнү аныкталган. Ал жер антисанитардык абалда болуп, таштандылар, курт-кумурскалар жана тиричилик калдыктары топтолуп калганы айтылууда. Алдын ала маалымат боюнча, алар электр энергиясын колдонуп, тамак жасап, уюлдук телефондорун кубаттап жана тиричилик шарттарын түзүп алышкан. Ошондой эле окуяга байланыштуу коммуналдык мекеменин кызматкерлеринин бири мас абалында агрессивдүү жүрүм-турум көрсөткөнү жана өзүн мыйзамдан жогору коюп сүйлөгөнү тууралуу маалымат тарады. Бул билдирүүлөрдүн чоо жайы укук коргоо органдары тарабынан текшерилүүдө. Окуя болгон жерге келген полиция кызматкерлери жертөлөдө жашаган адамдарды бөлүмгө алып барып, алардын документтерин жана өлкөдө жүрүү мыйзамдуулугун текшерүүгө киришкен. Жергиликтүү тургундардын айтымында, мындай рейдтер буга чейин да өткөрүлгөн, бирок көйгөй толугу менен чечиле элек. Белгилей кетсек, буга чейин Москва облусундагы айрым турак-жай комплекстеринде да курулуш жумушчуларынын жана чет өлкөлүк жарандардын мыйзамсыз жашап жүргөн учурлары тууралуу маалыматтар жарыяланган. Учурда бул окуя боюнча тиешелүү органдар текшерүү иштерин жүргүзүп, бардык жагдайлар аныкталууда. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.